Каржы министрлиги топтолгон финансылык резервдеги 70 миллиард сомду маанилүү долбоорлорду каржылоого жумшайт. Мисалга, каражат ирригациялык курулуштарга, үрөн, минералдык жер семирткичтерди алууга, айлык акыларды көтөрүүгө, жол салуу, энергетика жана башка тармактарга сарпталат. Министрлик 2022 жылдын бюджетин бекитип жатып, салык жана бажы кызматтарынын киреше бөлүгүн көтөргөн. Үстүбүздөгү жылдын 2 айынын жыйынтыгы боюнча салыктык түшүүлөр 3,2 миллиард сомго ашыкча аткарылган. Биринчиден, айлыктын майясын көтөрүү боюнча жумшалат. 1 апрелден баштап социалдык тармактарга, мугалимдерге, врачтарга, культура иштегендерге, соцзащита кызматкерлерине айлыктарыбыз 50%дан 100%га чейин көтөрө турган ушундай биз кадамга баратабыз. Бул тапшырма биздин урматтуу президентибиз берген өткөн жылы эле. Ошону ишке ашыруу боюнча биз жакын арада ошол указды даярдап ишке ашыра тургандай пландаштырып атабыз. Топтолгон финансылык резервдин каражаттары биринчи кезекте экономикага пайда алып келе турган тармактарга жумшалат. Айыл чарба министрлигине ирригациялык курулуштарды куруу жана оңдоо үчүн 837 миллион сом бөлүндү. Мунун негизги максаты жазгы талаа иштеринин эффективдүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат. Мындан тышкары азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында мамлекеттик материалдык резервдер фондуна үрөн фондусун толуктоо үчүн каражат бөлүндү. Негизи бул жылга ошол 26 миллиард сомдун тегерегинде акча каражаты ушул айыл чарба жаатына иштетилет деген бизде пландар бар. Бөлүнгөн акчалар да бар. Ал жерде мисал ала турган болсок, ошол айыл чарбасын каржылоо долбоору боюнча бул жылы 6,2 миллиард сом ошол дыйкан фермерлерге арзандатылган пайыз менен бул 6% дыйкан фермерлерге ушу кредит насыялар берилет. Бул бир 10 жылдан бери берилип келе жаткан, ишке ашырылып келе жаткан долбоор. Мындан тышкары транспорт министрлигине битум сатып алууга акча бөлүндү. Бул жол оңдоо иштеринин жай айларында эмес, өз убагында башталышы үчүн маанилүү. Жалпысынан жолдорду оңдоого жана курууга жана социалдык объектилерди бүткөрүүгө кошумча 7 миллиард сом бөлүү пландалган. Ошондой эле топтолгон резервдеги каражаттардын эсебинен мамлекеттин запастарын толуктоо үчүн азык-түлүк товарлары да сатылып алынат. Канат Жолочиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.